Кабар маалымат программасы күндүзгү чыгарылышын түз эфирде улантат. Өлкөдөгү шайлоо өнөктүгүндөгү ушул сааттарга алынган маалыматтар менен тааныштырууну баштайбыз. Жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоодо бир да партияга артыкчылык көрсөтүлүп же кысым жасалган жок. Бул тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков добуш бергенден кийин журналисттерге билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Бишкектеги номер 5 компьютердик гимназияга жайгашкан шайлоо участогуна келип добуш берди. Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Доброе утро, уважаемые журналисты. Мына бүгүн шайлоо өнөктүгү аяктап, шайлоо бере тургандагы мына күн келди. Биз ушу шайлоо адилеттүү өтүш үчүн баарын жасадык. Партияларга баарына бирдей шарт түзүлдү. Жаңы катышкан жаңы партияларга тең ата катыш үчүн аларга дагы бирдей мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бир дагы партияга артыкчылык берилген жок, бир дагы партияга кысым көрсөтүлгөн жок. Аны мына журналисттер өзүңөр деле көрдүңөр, өзүңөр катышып аттыңар. Бардык партиялардын дебаттары радио телеканалдарда мына кеңири көрсөтүлүп турду. Айрыкча мына көрдүңөр, мамлекеттик каналдарда кеңири партиялык дебаттар мына көрсөтүлүп турду. Кандай саясий көз карашы бар, кандай программасы бар, сын пикирлерди айтуу боюнча эч кандай чектөөлөр, тоскоолдуктар болгон жок. Бардыгы тең өз программаларын, сын пикирлерин эркин каалагандай билдирип айтып атышты. Ошондуктан бул шайлоо, бул үгүт иштери абдан курч саясий атаңдырышта өттү. Сиздерге мына журналисттерге рахмат. Объективдүү, ар тараптуу ушул шайлоо процессин, ушул компания көрсөтүп бердиңер. Силердин кылган ишиңердин артынан мына биздин мамлекетте, биздин өлкөдө күчтүү жаранды коом жана сөз эркиндиги бар экени биз баарына тең көрсөтө алдык. Президент катары мен тараптан ушул шайлоолор ачык, адилеттүү өтүш үчүн мыйзам алкагында бардык милдеттеримди мен аткардым. Бүгүн мына шайлоочунун добушу баарын чечет. Менин добушум эмнени чечет эле дегенде, кайдыгер болбой, колду шилтеп койбой, үйдөн чыгып, шайлоо участкасына келип, добушубузду баарыбыз тең берели. Өзүбүздүн саясий көз карашыбызды, тандообузду жасайлы. Ар бир адамдын, ар бир жарандын добушу бул мамлекеттин келечегине чоң таасир этет. Ошондуктан баардыгыңыздар келиңиздер, добушуңуздарды бериңиздер. Бүгүн шайлоо күнү биздин өлкөбүздүн гана жарандары эмес, бүт дүйнөлүк коомчулук бизге назар салып турат. Бүгүнкү добуш берен жыйынтыгы эч кимдин шек саноосу болбош керек. Биз үчүн коомдун стабилдүүлүгү, элибиздин тынчтыгы абдан бийик, абдан жогору. Ошону дагы баарыбыз унутпайлы. Буюрса, шайлоого келип, бардык мекендештерим ушу жогорку саясий маданиятты көрсөтөбүз деп үмүттөнөм. Биздин өлкөгө, биздин мекенибизге ушу шайлоо дагы бир жакшы аброй алып келет деп мен терең ишенем. Ош шаарында 59-12 шайлоо участогуна журналисттердин кирүүсүнө тыюу салынды. Өзүн добуш берүү участогунун мүчөсүмүн деп тааныштырган адам жогору жактан ушундай тапшырма берилгенин билдирди. Аталган шайлоо участогу кошумча түзүлгөн. Анда негизинен студенттер добуш берери буга чейин интернетте кабарланган. Бүгүн добуш берүүгө да негизинен студенттер келип жатышканы байкалды. Ош шаарында жалпы 86 добушкана бар. Алардын ичинен 10 шайлоо участогу кошумча ачылган. Мыйзам бузуу болуп атат. Акча таркатып атат. Бюллетенди алдын ала белгилеп туруп, шайлоо өткөрүп туруп берип атат бюллетенди. Мурдатан шайлоочуга берилек туруп, бюллетенди белгилеп туруп беришип атат. Сиз азыр ичкерге эмне киргизип атат? Билбеймин. Бул жактан сурагыла. Эми үчүн кирип атат. Сиздердин байкоочулар Кандидат эмне үчүн кирип атат? Байкоочуларыңыз турат да сиздердин. Мен кандидатка таркалып атам.
Hazır Жақта тұратын байқош. baykoçlar sizler çıkardыңlar mı? Үш тәмдер жөндөн шығарып. Neler çağırıyor dedi? Nege çıkılar? Сіздер тополаң кылып атасыңар дейді. Мен айттым тополаң кылбайлы, берака тургула. Силер ал жерге барып турганга укуңар жок. Ал жер жашырын болуш керек, добуш жашырын болуш керек. Мыйзамды сактагыла. Мыйзамды сактагыла. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу журналисттер, бул одоно мыйзам бузуучулук. Одоно мыйзам бузуучулук бул. Журналисттердин аракетине, байкоочулардын аракетине эч ким тоскоол кылбаш керек. Болгону байкоочулар ошол кабинага киргенде гана ажелди сүрөткө тартпаш керек. Башка жерлердин баардыгын сүрөткө тартып, коомчулукка жеткирип туруш керек. Бул мыйзамда 9-берененин 17 статьясын 17 пунктунда жазылган, так жазылган. Сүрөткө тартып, видеого алып тарса болот деп. Бул жерден эч кимден коркпоңуздар. Бийликтен коркпогула, бийликтин күчөктөрүнөн коркпогула. Алар ошонтип аракет кылып атат азырчы. Коомчулукка толук маалымат жеткирип туруш керек азырчы. Антпесе биз Ушундай эле мыйзамсыз көрүнүш экинчи жерде да катталды. Ош шаарындагы 59-12 шайлоо участкасында спорттук дене түзүлүштөгү балдар шайлоочуларды башкарып кимге добуш бергендигин текшерип урнага салдырууга деген билдирүү келип түштү. Маалыматты жеринде тактоого барган журналисттерди участкага киргизишкен эмес. Мындай буйрук аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы тарабынан берилген айтышкан. Участканын төрайымы комментарий берүүдөн баш тартууда. Ereje buzuu orun alгандан кийин, мыйзам бузуу орун алгандан кийин албетте милиция буга реакция бериш керек болчу. Бул жакка Kim buyruk verdi ушундай sizge jurnalistlerdi kirgizbe деген? Açsan ne? Ben bizga aytdim o. Sen kimsin sen? Sen камаласың неме? Qanday bu ne? Buna ola qamalasın sen ey. Hangi da qamalasın? Бул жерде азыр Азаттык, Кактус медиа, 7 канал, дагы блогерлер дагы бар. Бир катар милицияга айтып жатат, бирок милиция эч кандай аракет кылган жок. 7 канал. Каналдара. Азыр жанагы журналисттерге уруксат бергенлеге алар кирип чыгышты. Азыр Мына азыр эле журналисттерге күч колдонуу менен сыртка чыгарышты. Ушул эле жерде күч түзүмдөрү дагы туруп, эч кандай чара колдонуш алган жок. Аймактык шайлоо комиссиясынын операторлордун өздөрү журналисттерге күч колдонуп жатышат. жок, мындай да чоңуз. Бул жерде азыр дистанция сактап кирип атат. Жок, чыкпадыбы журналисттер? Азыр 4 адам журналисттер чыкты. Андан кийин эми силер да киресиздер. Чыгышты Уруксат сурап, да уруксат менен тартип менен кылабыз. Анан ар ким эле айтып, эме кылса тополоңузду чогулуп кетет. Жок, өзү негизи мыйзам боюнча төрайымдын уруксаты менен деген жери жок да. Шайлоо камнемесинин ичин төрайымдын уруксаты менен Кандай тартылат. Азыр сизге чакырат. Биз 7 канал, анан көп кечиде подпостер, биз дагы киребиз. кетиресиз, төрайым бери карап коесузбу сиз? Төрайымсыз го. Кетиресиз, биз экөөбүз бар эле. Сиз бул жердин аймактык. Я сейчас не могу ответить. Давайте, вы вот видите, санитарные нормы соблюдайте. Парткала, görgülе, чыгып кеткиле. Мы здесь вам интервью давать не будем. Мы рабочие моменты. Рабочие моменты. Вы не соблюдаете санитарные нормы. А сиз мыйзамды бузуп жатпайсызбы? Jurnalistler girmeydi. O biz neye girmeydi? Неге кирбейт журналисттер? Niye girmedi? Açsan ne? Ben bizga aytdim o. Sen kimsin sen? Sen камаласың неме? Qanday bu ne? Buna ola qamalasın sen ey. Hangi da qamalasın? 8 июлдан 4 октябрга чейин Борбордук шайлоо комиссиясына 142 арыз даттануулар келип түшкөн. Анын ичинен 21 арыз канааттандырылган. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асаналиев журналисттерге маалымдады. Анын айтымында 74 арыз даттануулар боюнча канааттандырылуудан баш тартылган. 12 арыз даттануулар болсо укук коргоо жана башка мамлекеттик органдарга жиберилген. 14 арыз маалымат иретинде гана келип, анын 2 арызын даттануучулар кайра кайтарып алышкан. 18 арыз боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. 73 арыз ушул агитация убагында мыйзам бузуулар болду деп беришкен эле. 18 арыз болсо форма 2 боюнча биз кире албай калдык. Же болбосо туура эмес болуп калган экен деген арыз түшкөн. 22 арыз болсо биздин талапкерлердин каттоосун баш тартуу же каттоосуна боюнча маселелер келген.
Ал эми 9 арыз ушул саясий партияларды каттоодон алып салуу боюнча арыз эле. 5 арыз ушул подкуп, жанагындай сатып алуу, сатуу, добуш боюнча бул арыздар болчу. Административ ресурсту колдонуп атат деп 4 арыз, ошондой эле 11 арыз ар кайсы маселелер боюнча болуп келип түшкөн. Ош облусу боюнча 506 шайлоо участкасы болсо, анда 682.903 шайлоочунун добуш берүүсү күтүлүүдө. 2889 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, аларга дагы шарттар түзүлгөндүгү айтылды. Кошумча электр энергиясы камсыз болуп, шайлоонун жүрүшүндөгү коопсуздукту 1700 тартип сакчынын көзөмөлүндө. Анда сырткары техникалык жабдыктардын үзгүлтүккө учурашы боюнча адистер иш алып барышат. Ош шаарындагы 55-55 шайлоо тилкесинде белгиленген убакыттан тартып добуш берүү башталды. Мындагы участокто жалпы 2253 адам каттоодон өткөн. Бүгүн алардын катарында шаардын мэри да келип добуш берди. Добуш берүүнүн жүрүшүн ар бир партиянын өкүлдөрү да байкоого алышкан. Мен бардык партияларга ийгилик каалаймын. Жеңилүү дагы болот, жеңиш дагы болот. Ошон үчүн жеңген партиялар ушул мамлекет үчүн, жакшы элибиз үчүн кызматтарды кылат деп ойлоймун. Бардык партияларга мен ийгилик каалаймын. Мамлекетибизде өнүп өсүп болуп, тынчылыктар болуп, ушу жакшылыктарда гана элибиз маанай ачык болсун деп айтарым. Бир саат аралыгында 97 шайлоочу өттү. Пандемияга каршы санитардык абал аябай жакшы каралган, 100% камсыздандырылган десем болот. Бизде поликлиникадан келген адамдарыбыз бар, өздөрү шайланып келип, бардыгын көзөмөлдө жүргүзүп турушат. Талас облусу боюнча 4 октябрь эртең мененки саат 10-го чейин 10 миңден ашык шайлоочу парламенттин 7-чакырылышынын депутаттарын шайлоого добуш берди. 4 районду жана Талас шаарынын кошкондо жалпы шайлоочулардын саны 149 миңден ашат. Күндүн биринчи жарымында Талас шаардык добушканаларда узун кезек пайда болду. Жалпы облус аймагында 117 шайлоо тилкеси, 149.058 шайлоочу бар. Номер 2 форма менен 17.151 адам катталган. Алардын 7 миңден ашыгы Талас шаарынын 10 участогунда каттоого турган. Саат 10:00-гө чейин 3.523.501 шайлоочу катталган болсо, анын дээрлик 6% добуш берүүгө жетишти. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова маалымдады. Анын айтымында шайлоочулар бул өнөктүккө активдүү катышып жатышат. Шайлоочулардын тизмесине 3.523.554 жаран киргизилген. Саат 10-го алардын ичинен 236.921 шайлоочу добуш беришти. Бул пайыздан алганда 6,72% түзөт. Бардык маалыматтар биздин ушул добуш берүүнүн жыйынтыгы жана добуш берүүнүн жүрүшү жөнүндө биздин атайын расмий сайтыбызда маалымат берилип турат. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков чет мамлекеттерде 535 кыргызстандык добуш бергенин билдирди. Министрдин айтымында чет өлкөлөрдө 32.602 шайлоочу бар. Алар үчүн 45 шайлоо участогунда добушканалар иштеп жатат. 2015-жылкы парламенттик шайлоодо чет өлкөлөрдө 36 шайлоо участогу иштеген. Кыргызстанда учурда парламенттин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо өтүп жатат. Добуш берүү учурунда дене табы жогорлагандан шайлоо тилкелерине киргизилбейт. Бул илдетти жайылуу коопсуздугун сактоо максатында ишке ашырылууда. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов маалымдады. Анын айтымында сыркоолоп калган адамдар үйүндө добуш беришет. Добуш берүүнүн купуялуулугу сакталганын көзөмөлдөө үчүн маалымат каражаттарынын кызматкерлери жана байкоочулар көзөмөлдөп турушат. Кыргызстандагы бардык добуш берүү участоктарында санитардык эпидемиологиялык талаптардын сакталуусуна шарттар түзүлгөн. Коргоочу каражаттар участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, байкоочулар, саясий партиялардын өкүлдөрү коргоочу каражаттар менен камсыз алган. Мындан тышкары добуш берүү үчүн келген жарандарга да бет кап жана кол кап берилүүдө. 5728 медицина кызматкери көзөмөл кылып иштеп жатканын маалымдады. Добуш берүү кече бөлмөсүнөн сырткары жерде добуш берүү кече уюштурулду. Алар сөзсүз түрдө шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, саясий партиянын байкоочулары жана эгерде кызыктар болсо массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен жүргүзүлөт. Алар тиешелүү
Чүчү булактын негизинде тандалып алынган шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, ал эми байкоочулар болсо ошол барлыгы каалаган байкоочуларга бирден ар бир саясий партиянын же коомдук бирикменин бирден байкоочулары кошулушу мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча Ички иштер министрлиги тарабынан коомдук коопсуздук иш-чараларын уюштуруу жөнүндө буйруктар чыгарылып, комплекстүү иш-чаралар мерчеми ишке киргизилген. Иш мерчемдин негизинде шайлоо учурунда коомдук коопсуздукту камсыздоого ички иштер органдарынан 10 миңден ашык кызматкери тартылган. Анын ичинен ар бир шайлоо участогуна 1ден 5ке чейин кызматкерлер бекитилген. Аны менен бирге 900дөн ашык кызматкер жол кыймылынын коопсуздугун камсыздашат. Ошондой эле шайлоо өтүп жаткан аймактардын айланасында коомдук коопсуздукту камсыздоого кызматкерлер бөлүнгөн. Андан тышкары шайлоо учурунда ички иштер органдарынын кызматкерлерине көмөк көрсөтүү үчүн 7 миңден ашык элдик кошуундар тартылган. Шайлоо учурунда ички иштер органдарынын кызматкерлерine көмөк көрсөтүү үчүн 7 миңден ашык элдик кошуундар тартылган. Жогоруда тартылган күч каражаттардын ишмердигин координациялоо боюнча жер-жердеги ички иштер башкармаларында ышан штабтар түзүлгөн. Уюштуруу жана практикалык иш-чаралар комплекси жүргүзүүгө ашырып келди азыркы маалда. Шайлоо мыйзамдарын бузуу учурларына ыкчам чара көрүү боюнча 200дөн ашык документтештирүү топтору түзүлгөн. Бири-бирине жакын жайгашкан 10 шайлоо участогуна бирден бекитилген документтештирүү топтору жана азыркы маалда күчөтүлгөн тартипте жалпы кызматкерлер иштеп жатышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү шайлоо өнөктүгүндө биз сиздерге ыкчам маалыматтарды жеткирип турабыз. Шайлоого байланыштуу мыйзамсыз көрүнүш, укук бузуулар, добуш сатып алуу аракеттерине күбө болсоңуз, кайдыгер карабаңыз. 7 каналдын элдик репортер берүүсү ушул сааттарда иштеп жатат. WhatsApp номери аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Акыркы маалыматтар боюнча биздин социалдык тармактарда YouTube, Facebook, Instagram баракчаларында да түз эфирдебиз. Өлкө келечеги тандалат, андыктан добушуңузду сатпай, татыктуу келечек үчүн шайлаңыз. Түз эфирде Нурдөөлөт Таштанбек уулу болдум. Бизден алыстабаңыздар.